İyi Toğan, тынччылыкпы? Тынччылык эле байке. Тайже, таныша алыңыз. Бул менин курбу кызым Динка. Жакшы болот. Менин атым Артур, Кумар. Мына эми экөөбүз таанышпыз. Проблемаң болсо айта бер иним. Букту ишке сактасаң, дартка айланат. Колдон келишинче чыгарып салыш керек. Баягы эле бүтпөгөн проблема да байке. Жашоодо өйдө төмөн боло берет экен да. Маанайың жок да. Жакшы элесиңби кызым? Ооба эже, жакшы эле. Кабатырланбаңыз. Биз балам экөөбүз бүгүн кечинде айылга кетип атабыз. Ымыркай бала менен сапарга чыгып, анча эмне болуп кетти? Эже, анын эмнесин айтайын? Айта бер иним. Балким сага агалык жардам тиер. Ыймандуу бир туугандын дарты менен дарттанбаган, ал бизден эмес деген сөздү бир жерден окугам. Балким сенин көйгөйүңдү чогуу чечербиз. Биз бүгүн келинчегим экөөбүз ажыраштык байке. Кой антпе кызым. Жашоо деген ошондой да. Адам деген кечиримдүү болуш керек кызым. Эже, мен эле ажырашканга суусап турат дейсизби? Ушул абалга жеткирип койду. Айла жок. Эмне? Ала качып кетти беле? Жок. Сүйлөшүп, сүйүшүп жүрүп эле үйлөнгөнбүз. Мына эми сабырыбыз 2 жылга араң жетти. Ортодо балаңар барбы? Бар. Бир балабыз бар. Азыр 6 айга жакындап калды. Кумар иним. Сенин атаң барбы? Бар. Бирок мен таятанын колунда чоңойгом. Атам менен апам мен төрөлгөндөн кийин эле жаш кезинде ажырашып кетишиптир. Атам менен жакын эле тааныштым. Менин атам 65-те. Абдан каталы киши. Бирок ошондой болсо да, мен Кудайга 1000 мертебе шүгүр кылам. Атам мага табылгыс адам. Анан мен төрөлүшүмө да атам себепкер да. Кандай бактылуусуз байке. Ата эненин колунда чоңойгон. Мен байкуш жаш кезимден ата энемден мээримин көргөн жокмун. Классташ досторум аталарын көргөндө чуркап барып, ата деп моюндарына секирип минип кетишчү. А мен чет жакта сумсайып кала берчүмүн. Ушул экөөңөргө түшүнбөйм. 2 жыл сүйлөшүп, бири-бирибизсиз жашай албайбыз. Бири-бирибизсиз күн көрө албайбыз деп ызылдап жүрүп үйлөндүңөр эле. Эмне? Жашоо сен каалагандай жомоктогудай эмес бекен? Эми сен Кумар менен ажырашып, жомоктогудай жашоо таап алам деген ойдо баратасыңбы? Айтчы, Кумар иним. Ажырашканыңарга эмне себеп болду? Ал дайыма үйгө кеч келет. Дос жолдоштору да көп кыйратып койгонсуп. Анан берген тамакты да жөн жебейт. Мен стройкада иштейм. Жумушум аябай оор. Үйгө бутумду көтөрө албай чарчап келем. Акыркы күндөрү үйгө кирип келгенде аялымды көрбөй эле ажыдаарды көргөндөй болчу болдум.
Эмне даамы жок бекен? Башкалардын эрлериндей болуп, продуктуну толтуруп кой. Анан даамдуу тамак жасап берем. Мына ушундай байке. Ата да 15 минут турмуш. Жок, болбойт. 20 мүнөт. Жетпесе кечке чейин ойно. Акылбы? Бирок алыс кетпе. Балаңыз зээндүү экен. Биз аталар азыр баланы кичинекей кезинен жакшылап талим тарбия көргүзүшүбүз керек. А болбосо чоңоюп эс тартып калганда ата энелерди укпай кеч болуп калат. Сага жашоодо эмне жетпейт? Эже, баш кошконубузга 2 жыл болду. Ушул убакка чейин төркүнүмө 3 жолу бардым. Жада калса, башкалардай болуп, өзүм каалаган кийим-кече да кийген жокмун. Кээде балама да подгузник жок болуп калат. Ушинтип жүрө берсек, бизи кандай жашоо болот билбейм. Анан эми ата энеңдин үйүнө барган турасың да. Турабы? Ушул ымыркай балаңдын келечегин ойлодуңбу? Атасы жок өсүп кандай болот? Балага эненин гана эмес, атанын да тарбиясы керек, билесиңби? Кумар иним, сен деле өзүң атасыз өскөнсүң. Баарын билесиң. Сендей болуп балаң дагы кыйынчылыкта калышына жол бербешиң керек. Демек сага бактылуулук, байлык жетишпей жаткан турбайбы? Ошондойбу? Эже, ар бир адам бактылуу болуп, кененчиликте жашагысы келет да. Кызым, сен бактылуу, бай экениңди өзүң билбей турбайсыңбы? Кудай ар бир адамга ар кандай сынак бере тура. Бирөөлөргө байлык, бийлик, дүнjө берсе, аларга наристе бербейт экен. А бирөөлөргө көп бала берсе, аларда байлык, бийлик жок. А бирөөлөргө баарын, байлыкты да, бийликти да, бакытты да берет экен. Алар кимдер билесиңби? Алар ыймандуулар, сабырдуулар. Ар дайым өздөрүндө болгон нерсеге шүгүр кылгандар. Андыктан ыймандуу болсоңор, сабырдуу болосуңар. Сабырдуу болсоңор, өзүңөрдө болгон нерсеге шүгүр кыласыңар. Мына ушундай кызым. Бай болуш, бактылуу болуш ар кимдин өзүнөн. Уктап калган турбайбы? Берчи мага, анатып кетейин. Анатып кетейин. Башына байлаңыз. Ой. Эгерде сен кымбат машинаны, кымбат үйдү, бактылуулук, байлык десең, кел алмашалы. Мен балам жок. Байке, сиздин келинчегиңиз абдан акылдуу болсо керек, А эмнеге антип ойлоп атасың? Айтышат го. Аял жакшы, эр жакшы деп. Жанатан бери сөздөрүңүздүн маани маңызына суктанып отурам. Экөөңүздөр эч урушпасаңыздар керек,
Менин келинчегимен айрылганыма 1,5 жыл болду. Кечиресиз байке. Көрдүңбү? Өзү жок. Бирок дагы да болсо мага дем күч берип жүргөндөй. Канча жолу өчүрөйүн деп өчүргөнгө такыр колум барбай койду. WhatsApp'tan жазган акыркы сөздөрү дагы эле жүрөт. Жаным, качан келесиң? Тамак бышып калды, эртерээк кел, э? Мен дагы сени аябай сагынып кеттим. А мен азыр жумуштан кийин чарчап үйгө барганымда аялымдын маанайы жок. Тултуңдап, кыялын көргөзүп тосуп алып, тузу өтүп кеткен тамакты алдыма койсо, ошол тузу ачык тамакты калтырбай түгөтө жемекмин. Урушуп айткан сөздөрүн тажабай укмакмын. Суктанып, карап отурмакмын. Ошол инеме колдо бар алтындын баркы жок. Тирүүлүктө бири-бирибиздин баркыбызды билсек, кандай сон болор эле. Мага балаңды бер. А мен сага кымбат үй, кымбат машина берейин. Ошол инеме, мен үйгө жөнөйүн. Баламдан курсак ачып калса керек. Таанышканыма кубанычтамын. Макул байке. Макул. Көрүшкөнчө. Тамактын үстүнө келдиң. Жакшы болбодубу?